Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды ак калпак жана улуттук кийимдер күнү менен куттуктады. Мамлекет башчы куттуктоосунда улуттун улут катары сакталып, өнүгүүсү тили, нарк насили, тарых таржымалы жана маданияты менен төздөн-төз байланышта экенин белгилеген. Кыргызстанда 5 март ак калпак күнү 2011-жылдан баштап бейрасмий белгилене баштаган. 2016-жылы Жогорку Кеңештин токтому менен 5 март ак калпак жана улуттук кийимдер күнү деп бекитилген. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кыргызстанда өткөн жылдарга салыштырганда соттор актоо чечимдерин көп чыгара баштаганын билдирип, аны судьялар Конституцияда көрсөтүлгөн көз карандысыздык укуктарын пайдаланып, ар кандай тоскоолдуктарга каршы туруп жатканы менен байланыштырды. Бул тууралуу мамлекет башчынын 5 март сот тутумунун кызматкерлеринин күнү менен куттуктоосунда айтылат. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков 26 февралда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында Кыргызстанда 2023-жылы 200дөн ашык адамга актоо өкүмдөрү чыкканын айткан. Ошол эле жыйында ал өлкөдө соттор толук көз карандысыз боло элек экенин моюнга алган. Активист Мелис Аспеков 7 жылга эркинден ажыратылды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан кабарлады. Белгилүү болгондой, ал массалык башаламандык уюштурууга даярдык көрүү беренеси боюнча күнөөлүү деп табылды. Соттун өкүмүнө ылайык активист жазасын күчөтүлгөн тартиптеги түзөтүү колониясында өтөйт. Мелис Аспековду алгач УКМК 2021-жылы январда кармаган. Кыргызстанда коомдук жайда тамеки тарткандарга карата айыппулдун суммасы көбөйтүлдү. Бул тууралуу маалыматтык укуктук порталга жарыяланды. Эми эреже бузгандар 1000 сом эмес, 3000 сом төлөйт. Тамеки, анын ичинде электрондук чыгым чегүүгө ылайыкталган атайын жайларды жергиликтүү бийлик аныктайт. Аэропорт, вокзал жана жумуш орундарында тамеки тартууга тыюу салынат. Бирок бул жакта да чегүү үчүн өзүнчө жайлар болушу шарт. Каныбек Осмоналиев президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы кызматынан бошотулуп, ордуна Мелис Мураталиев келди. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. Белгилей кетсек, Осмоналиев бул кызматты 2022-жылдын май айынан бери башкарып келе жаткан. Мелис Мураталиев коомчулукка кыргыз таануучу, атар белгилүү. Бак Дөөлөт коомдук фондун жетектейт. 10-16 март күндөрү Бишкек шаарында 3-дивизондун командалар арасында хоккей боюнча дүйнө чемпионаты өтөт. Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришкендей, жеңиш үчүн 6 өлкөнүн Кыргызстан, Мексика, Түштүк Африка, Люксембург, Түркмөнстан жана Таиландтын командалар күрөшөт. Бул беттештерде Кыргызстандын хоккей боюнча улуттук курама командасы 2-дивизонго чыгуу үчүн күч сынашат. Командалар бири-бири менен бир айлампада ойношот.